саламатсызбы? Өндүрүс Кандай? мырза. Жакшысызбы? Сен бияка да жетип келдиң бе? Ооба да. Бир экөөбүз бир кандай элдин маанайы жакшы элеби? Суроолорунан байкап атсаңыз керек. Эми элдин маанайы эми жакшы эле. Азыр мынау өзүнүн мына Оштун Арабандын деңгээлинен чыксак, мынау түндүк түштүк альтернативалуу жолу боюнча азыр 24 болот деди, 25, 26, азыр эми 27ге жылгандай болду да. Бүтө турган жол бекен өзү. Эмне үчүн бүтпөйт ошол? Эми бул жолду убагында ачыгын айтыш керек. Баягы шаша буша эле теосун жасап, долбоорун чалабыла жасап туруп анан салып коюп, мына биз түндүк түштүк альтернатива жолун салып салдык деп эле пиар үчүн ачып койгон да. Мына салдык деп туруп. Бирок чын-чынына келгенде баягы таш кулай турган жерлери, көпүрөлөрдүн туура эмес жерлери, анан тоонун түптөрүнө салып койгон ушундай бир мындай бир кумшагыл куюла турган, кыштын күнү кар көчкү түшө турган жерлерин таптакыр караган эмес экен. Биз ушу 3 жылдан бери изилдеп отуруп, акыркы 4 жылдан бери изилдеп отуруп, анан былтыр ишке киришкенбиз. Былтыр ишке киришип, акчасын бөлүп берип, дополнительно бул ал баягы кредиттен сырткары өзүбүздүн бюджеттен бөлүп атабыз биз. Бюджеттен бөлүп ошондой кемчиликтерин бүтүрүү боюнча иштерди баштаганбыз. Минтранс дагы бир 5-6 участокто алган ошондой бир баягы туннель бар го, жаңы туннель. Ошонун ар жак бер жагындагы көп иштер бар экен. Анан баягы жолдорду ошо тоонун этеги менен эле мындай жол салып кеткен жерлер бар экен. Ал жер тоо тим эле күнү деле, түнү деле, жайы деле, кышы дебей эле таш агып тура турган жерлер. Ал жерлердин көпүрөсүн көчүрүп атабыз. Көпүрө салыпчы, баягы алыстатып жолду баягыдай кылып туруп. Ошентип быйыл ачабызбы десек, быйыл дагы үлгүрбөй атабыз. Бул физикалык жактан үлгүрбөйт экенбиз. То есть кошумча курулуштар көп болобу анда? Кошумча курулуштар курулуп атат азыр, көп болот. Ошон үчүн быйыл эми баягындай өткөндө чечим кабыл алдык. Баягы июнь айында кичине мындай сезон башталат эмеспи көлгө. Июньдан ноябрга чейин ачып туралы деп, 6 ай. Анан кайра кыштын күнү жабабыз, жаап кыштын күнү деле жумуштар жүрө берет. Бирок кийинки жылы 27 үлгүрсөк 27-нин күзгө чейин, болбосо 28-жылы анда толук ачылат. Жайы кышы дебей ачсак болот. Анда баасына дагы таасир этсе керек анда. Баасына? Долбоордун баасына дагы. Жок, ошо баасы эми бир 100 миллион доллардын тегерегинде дополнительно акча кетет экен. Биз ошонун четинен таап берип, муну жасап атабыз. Биз баары бир бул жолду бүтүрүшүбүз керек да. Анан мурдакылардыкы эле кемчилик эле деп отура берсек, жаап коюп, анда иш бүтпөйт. Ошон үчүн биз мурдакылардын кемчилиги болсо дагы биз моюнубузга алып, аягына чыгаралы деп атабыз. Бирок ал үчүн дагы ошончо бюджеттен бир 100 миллион доллар чыгым боло турган болот. Бул билесиңер да, 1 миллиард долларга жакын акча салып салган. 1 миллиард доллар акча менен мындай 2 жолду салып койсок болот эле. Бирок зыңкыйтып туруп, чалабыла эмес да. Мына ушундай кемчиликтери бар бул жолдо. Рахмат. Мынау Оштогу сностор боюнча кече кыйла уктуңуз. Анын кесепеттери кыйла оордой болуп атат. Аны жоюу үчүн жанагы курулуш министрлиги тартылып атат. Бирок андан сырткары республикалык бюджеттен мындай жардам болгудайбы? Болобу? Эми ушунун баары эле республиканский бюджеттен жардам беребиз да. Анан Ош кантип чечет өзү? Оштун өзүнүн бюджети, өзүнүн 1 жылдык расходуна жетпейт ал чын-чынына келгенде. Анан эми ал Жеңиш мырза да бунун эмгектери да бар, аны дагы эске алышыбыз керек. Баягы порядокко келтирип, кызыл линияга чыгып кеткендерди снос кылып, жолдорду кеңейтип, оңдоп, бир топ иштер жасады. Бирок эми кемчиликтери да бар экен. Мен аны көрдүм. Акыркы 1 айда мен билгенден кийин комиссия жөнөттүм, жаңы мэрди койдум, Жанар мырзаны, курулуш министрин жөнөттүм, башкаларды жөнөттүм, тиешелүүлөрдүн баарын барып карап келгилечи десем, баягы кызыл линияга кирбеген үйлөрдү деле снос кылып ийген моменттери бар экен. Ал, конечно, туура эмес анысы. Анткени баягы мыйзамсыз курулган кызыл линияга киргендерди менчик да ал, менчик. Кызыл китеп менен тургандар, мисалы, кызыл кирбегендер, кызыл линияга кирбегендерди. Аларды биринчи сүйлөшүп, ордуна же үй берип, же жер берип, же квартира берип туруп, анан снос кылыш керек эле. Ошондой 1000ге чейин жеткен адамдар бар экен, 700 канча деп атат проблема. Эми анын баарын эми чечели деп сүйлөштүк, жолун таап чечип берип атабыз. Анан кичине убакыт керек, бир аз чечилет ал дагы. Бирок республикалык бюджеттен жардам беребиз. Анан дагы курулуштар бар экен. Мындай озок эле. Мына сен могу жерге кура бер деп туруп, канчага курулат, канча болот деп сураса, 100 миллион болот. Болду, 100 миллионду берем, сен баштай бер деп. Же ал жер трансформация болгон эмес. Же бир архитектуралык документтери жасалган эмес, теосу жасалган эмес. Ушундай жерлер да бар экен да. Аны биз баштап байкабай атканбыз да, ишенип атканбыз да эл. Баарыбыз эле ишенип атканбыз да. Ага, анын аракеттерине юридикалык баа берилеби? Эми юридикалык баа берилет, бирок эмгектери дагы эске алыныш керек да, алынат да буюрса. Эми биз мамлекет катары мындай
ар жагында бер жагында карап мындай тең салмактап туруп анан адилет калыс чечишибиз керек да. Карап көрөбүз эми азыр иштерди тергеп атат, жүрүп атат. Тергөө иштери да жүрүп атат, териштирүү иштери да жүрүп атат. Анан министрликтер тарабынан дагы текшерүү, комиссия тарабынан текшерүү иштери жүрүп атат. Ошонун жыйынтыгына жараша анан көрөбүз. Мына улуттук коопсуздук кызматы тарабынан жанагы коррупцияга каршы күрөш, тиги бу кустуруу деп аткан программанын алкагында азыр өтө көп мындай иштер болуп кеткендей да. Нараазычылыктар өтө көбөйүп кетти. Мисалы азыр бүтүндөй эле республика боюнча мага да карызданып, ушуну чыгарып берчи дегендер өтө көп болуп атат да. Эми ошолордун мүлктөрү кандай болот? Мындай жөн эле мындай өзүнүн акчасына сатып алгандар деле азыр күйүп кайрадан кандай десем мамлекетке улутташтырылып кетти. Бул боюнча дагы иштеп атышат. Бул боюнча прокуратура кызматкерлери иштеп атат. Улуттук коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги, анан бизден администрациядан иштеп атат. Эгерде чындап эле баягындай адилетсиз алынып калган болсо, биз аларды карап көрөбүз деп атабыз. Анан баягындай мыйзамсыз менчиктештирип алган же болбосо жанагындай иш козголуп туруп анан конфискация болуп мамлекетке өтүп кеткен жактар ал жар эми кайтарылбайт. Анан ачык эле айтыш керек да, мамлекетке өтүп кеткен. Анан кээ бир окуялар чыгып атат. Мамлекетке өтөт мунуң деп туруп, алып туруп өзүнө менчикке алып алган машина, квартира, акчалай алып алгандар. Булардын бардыгын алып кайра ээлерине кайтартып берип атабыз. Бүт иштердин баары бүткөндөн кийин анан жыйынтыгы менен жалпы элге берилет, маалымат берилет. Мен азыр айтып атам, майда чүйдө эле маалымат берип улам чыгара бербей эле кийин жалпылап туруп бир маалыматты берели. Азыр тергей бергиле, иштей бергиле, анан кийин акырында деп. Негизи эле баягы ошол кустуруу болуп атканда адамды камап алып, анан кийин кустурган, анан тергеген иштер эми камап койсо адам көп нерсеге моюнсунуп коет экен да. Ошон үчүн ушул камап тергеген көрүнүштү токтотсо болобу? Камабай эле тергей берсе, коопсуз болбосо деген. Ошондой болгон, муну моюнга алышыбыз керек болгон. Азыр андай жок. Ошол мурунку болгон камап алып тергеп, кустуруп, анан бирок мыйзамсыз кустурган болсо, аны азыр аскер прокуратурасы бүт ушул иштер боюнча иштеп атат. Жазасын алып атат. Мына кече эле дагы бир 3-өөнү камады деп уктум. Мен фамилияларын деле кызыкпадым. Эмнеге камаганын кызыкпадым. Улуттук коопсуздук кызматынын учурдагы иштеп аткан кызматкерлери да камалып атпайбы? Тазаланып атышат да. Негизи эле баягы бизнесмендерди айтканда жанагы коомго коркунучтуу эмес. Эми алардын мүлктөрү турат, качып кетпейт. Аларды камаштын зарылчылыгы жок эле го. Экономический преступлениялар боюнча. Мен бул боюнча мына бир жарым жыл мурун тапшырма бергем. Азыр долбоорун жазып атышат. Даже 1 жыл мурун болуш керек эле. 1 жыл мурун экен. Тапшырма бергемин. Экономикалык кылмыштар боюнча антип камап алып, анан кусасың, минтесиң дебей, биринчи иш козгоп, сот аркылуу далилдеп, салык далилдейт да, салык, анан укук коргоо органдары баягы далилденгенден кийин анан төксүн, төкпөй койсо анан камагыла. Мындай камап алып анан монча карызсың, төккүлө дебегиле деп ушундай бир мыйзамды оңдоо боюнча жаңы мыйзам, экономикалык жактан ошо бизнесмендерди коргоо боюнча мыйзамга тапшырма бергем, азыр жазып атышат. Даяр болгондо жогорку кеңешке жиберебиз. Негизи коррупция өзү ишкер өзү кыла албайт. Аны сөзсүз чиновник кылат. Ошол чиновниктерге карап буруу деген сыяктуу жагын кандай бир жолго койсо болбодайбы? Ошого бир башкачараак көз караш менен. Коррупцияга аралашкан мейли чиновникпи, мейли жеке жактарбы бизде аё жок, билесиңер, 2021 жылдан бери эле муну айтып келатабыз. Анан ошол жеке жактар дагы өзүлөрү дагы баягындай акча сунуштап, мына мен сага $100,000 бере салайын же $1 миллион бере салайын, могу ишимди минтип бүтүр деп бүтүрүп аткан дагы моменттер бар. Бу да коррупцияда, туурабы? Значит, демек мамлекеттик кызматкерлер менен жеке жактар биргелешип коррупция кылып атат деп түшүнсөк болот муну. Мындайларга биз катуу чараларды көрөбүз. Бүгүн эле эмес, буга чейин эмес, мындан кийин дагы катуу чараларды көрөбүз. Ал жеке жакпы, мамлекеттик кызматкерби, аны тандабайбыз биз. Азыр дагы мен дайыма айтам, күндө чогулуш кылган сайын айтам, министрлер мага кирген сайын айтам, өзүң уурдаба, өзгөнү уурдатпагын. Мына ошондо эле бюджет толсо эле жакшынакай болот деп. Бюджеттин акчасы бул ыйык деп атам. Айтып атам, мамлекеттин акчасына тийбегиле, бөлүнгөн акчаны жебейбей, ошол бөлүнгөн жерге жумшагыла, ошондо мамлекет өнүгөт, элге силердин жасап аткан жумушуңар көрүнүп турат деп. Акыркы суроону берсем дейм, мына кадр саясаты боюнча азыр кандай принцип менен болуп атат? Мындай жаңылануу өтө көп болуп аткандай, анан өтө тез болуп аткандай, бирок мындай жаштар келип атат.
Кадр саясаты бизде өтө оор да. Акыркы союз тарагандан бери 20-жылга чейин бизде мындай тиги мындайча айтканда фундамент деп коебуз го, фундаментинен баштап кадр өстүрүү деген болбоптур да. Жалаң тааныш билиш, таяк эжен, карын бөлө, куда сөөк, анан досумдун баласы, досумдун кызы болуп отуруп эле, жумушка алып отуруп эле кадр дегенден аксап келип беребиз. Мына ортодо 30 жыл үзүлүп калыптыр. Союз мезгилинде билесиңер да. Кадровый скамейка деген бар. Чыккан баланы алып туруп, анан алып келип стажировкага алып, бир 3 ай, 4 ай, 5 ай, 1 жыл. Анан кийин специалист киргизип кылып, андан кийин главный специалист, анан отделдин башчысы, анан управление, ошентип көтөрчү эмес беле. Бизде андай жок болуп калган да. Кимде акчасы көп болсо ошол начальник болчу, министр болчу, туурабы? Сатылчу да. Премьер-министрдин ордунан баштап, тиги айыл өкмөткө чейин сатылчу да. Же эмне сатылчу эмес беле. Сен экөөбүз кечөө эле жарала калган жокпуз да, туурабы? Ошолор менен аралашып келдик. Монча берсең аким кыла коет экен деп $100 000 көтөрүп алып чуркап жүргөндөр болчу эмес беле. Же туура эмес айтамбы? Угуп жүрчүбүз эми андай имиштерди. Ошонун баары азыр мисалы бир дагы должность $1 сатылбайт да, мисалы. Билет аны, азыр силер деле билесиңер аны. Азыр андай жок. Мисалы доллар берсең баланча деп. Бирин серин болушу мүмкүн, кармалып калса камалат ал мисалы. Эми болушу. Бирок менин эмемче жок азыр. Анан эми кадр маселеси бизде аксап атабыз азыр бүгүн. Анан не кылдык? Бул кадр маселеси азыр дагы бир 15-20 жылча кичине проблема болот. Могу акылман мектеби бүтүп атабыз го. Мына азыр Жалал Абад менен таластачабыз күзүндө сентябрга. То есть жаңы муундан күтөбүз. Жаңы муундан күтөбүз. Башка эмне кылабыз аны? Жаңы муундан күтөбүз. Азыркы мурунку 30 жылдан бери иштеп келген жашыраак кадр дегенди да алып келип коюп койсоң, булардын бир мындай бир понятиясы, мындай түшүнүгү, психологиясы, баалуулуктары келип эле отуруп туруп анан жок байып кетишим керек деп эле баягы уурдап баштагандар болуп калып атат да кээ бирөө. Да арасында тазалары да бар, көп. Бир топ эле мына иштеп аткандардын арасында бар тазалар. Ушундай бир түшүнүк пайда болуп тур да жаштарда. Эми азыр тигил жана азыркы мектептен, университеттен келип аткан, анан жана эл үмүтү деген программабыз бар. Алдыңкы 100 университетке өз күчү менен өткөн балдар бар го дүйнө жүзүндө. Ошону биз $100 000 чейин, 50 000-ден $100 000 чейин контрагын төлөп берип атабыз. Мына сен ушуну төлөп берели, жардам берели, бирок сен бизге келип кадр болуп иштеп бергейин деп. Анан эми баягы мектептерди ачканыбыз, эми бул келечекте Кыргызстан 20-30 жылдан кийин эле жок болуп кетпейбиз да. Мына 35 жыл болду биз эгемендүүлүгү. Эми Кудай буюрса 1000 жылдар турушубуз керек, жашашыбыз керек. Ошол кадрларга, ошол Кыргызстандын келечегин камсыз кыла турган кадрларды деп жана акылман мектебин ачып, ушу мектептен баштап атабыз да биз. Анан закон кабыл алынган билесиз. Аны да законду да азыр эле кабыл алып, азыр эле кол коюп даярдап койдум мен аны. Чтоб кийин башка бирөө келип алып кабыл албай коюп законду. Анан акылман эмес, 5 акылмандан бүтүп келсең деле баары бир келгенден жумуш жок деп тааныш билиштигин албас үчүн да. Бул закон акылман мектебин бүтүп, анан 5 жылдыкпы, 4 жылдыкпы вуздарды бүтүп келгендерди милдеттүү түрдө аласың. Мамлекеттин мойнунда турат ал. Албай койсоң сотко берет сени. Эмне үчүн албайт мени кызматка? Мына бул жерде закондо турат деп. Түшүндүңүз, Эмне үчүн дегенде биз азыр миллиарддаган акчаларды мамлекеттин акчасын коротуп атабыз да бул балдарга. Мисалы 1000 балдарды чыгарабыз ошол жерден. Анан аларды чыгарып коюп эле анан эмне деп эле ал мамлекеттин акчасын талаага чачып ийгендей болбошубуз керек да, туура? Келесиң сен иштейсиң деш керек биз да. Ошону камсыз кылышыбыз керек. Мына ошол поколение келгенден кийин бизде кадрлар жакшыра баштайт. Анан дагы бир нерсе ушуга эле байланыштуу. Интеллигенция жок, бизде азыр интеллигенция жок болуп кетти деген сөздөр болуп атпайбы? Мен көп угам анда, мен да карайм да жаңылыктарды. Интеллигенция дагы мына ошолор интеллигенция, жаңы интеллигенция болот. Бизде 30 жыл интеллигенциялар баягы үзүлдү, ортодо үзүлдү. Союзда бүтүп келгендин бар. Анан биздики интеллигенция деселе, азыркы жаштар мисалы, парламентте деле бар андай 5-6 интеллигенция деселе, баягы аттарын айтпай эле коеюн, баягы легендарный парламенттен бери 20-жылга чейин 5-6 жолудан депутат болуп калгандар бар эмеспи баягы? Элдер шайлай эле берет го, депутаттар кылып эле баягы. Эчтеке бир эмеси жок болсо деле баягы заслуга деп коебуз, эмгеги бир кыйраткан иши жок болсо деле. Жаштарыбыз ошону ойлоп калганда, чыгып эле кыйкырып, өкүрүп, бакырып эле ушинтип эле бир болор болбос нерсени деле чоң айлантып эле ушинтип кыйкыра берсең, мени деле эл шайлай берип, анан мен деле интеллигенция болушум керек деген бир түшүнүгү бар да. Жок, кызга көрөсөм эле дегенде. Андай болбойт. Интеллигенция деген илим, билимдүү, окмуштуу мына ушулар. Анан оозунда сөзү бар, сөзү болгондо да сөзү салмактуу сөз. Баягы көчөдө жүргөн эле кишинин сөзү эмес.
ушундайларды мына интеллигенция дейбиз да, туурабы? туура, бирок азыр алго эми келечектеги, бирок азыр мынау азыр алмаштырып атпайсыздарбы бат кадрларды? Эми ошону кандай таап атасыздар, кандай принциптер болуп атат, аларды кантип тандап атасыздар, анан ал балдарга ишеним канчалык, ошол маселе болуп атат да. Бизде комиссия бар, жанакы кадрлар тандоо боюнча. Ошол жерден өтөт, конкурстан өтөт, бардык талаптарына жооп берип, суроолоруна жооп берсе, ошол резерв кадр болуп турат. Азыр бир 4000 киши бар арасында. Биз бошогон кызматка мен ошол жерден алгыла деп атам. Кече сиз Ошко келгенде элди айттыңыз, жанагы эч ким тандабай бардыгын киргизе бер депчи. Анан бүгүн дагы мына жактан мен ушак угуп калдым. Жанагы айыл өкмөттөрдөн тандалып гана адам чакырылып атат деп. Азыр жарыя катары бүгүнкүгө биз бере коебуз да. Азыр мен угушума караганда сиздин планыңыз боюнча азыр Кара Суу жана башка райондордо кыдырат экенсиз. Ошолорго айтып койсоңуз дейт элем да, мындай ачык эле келип, кадимкидей суроосун берип дегендей түз диалог кылып атканыңызды чындыгында эл кубаттап атат өзүчү. Ошону мисалы өзүңүз оозуңуз менен айтып койсоңуз бир жагы жакшы болот эле дейм да. Мен кечеде эле айттым, тандалма кылып киргизбегиле деп. Ким келсе ошону киргизгиле. Только охранага айтып атабыз, охрана баягы безопасность карашыбыз керек, анан бирөө баягыдай кирип албасын деп. Текшергиле, ким келсе киргизгиле деп атам. Мен мисалы жашырына турган же болбосо элден кача турган нем бар. Корко турган эчтегем жок. Мына бүгүн деле кечээ канча кандай суроолорду бербесе, бүгүн андан катуу суроолорду берди. Сындарды айтсын, аны да көтөрөбүз. Эгер кемчилигибиз болсо, бардыгы жипке тизгендей болбойт да. Сөзсүз кемчилигибиз болот. Биз тим эле укмушпуз деп, реалдуубуз деп, тим эле идеалдуубуз деп айтып ийбейм мен деле. Бизде деле кемчилик бар. Иштебеген адамда кемчилик болбойт. Биз иштеп атабыз, анча-мынча кемчилик кетиребиз. Бирок ийгилигибиз көп да. Ошон үчүн мен элден коркпойм. Любой суроосуна жооп берем. Да, жергиликтүү бийликтегилер анча-мынча баягы биз анын баарын эле көзөмөлдөп отура албайм да мен. Бул жерде ката кетирип аткандар да бар экен, чогулушта мен дароо түшүнүп атам. Баягы бюрократиялык немелер менен тиги замашкалары менен кабыл албай, же болбосо экинчи тууганына тартып мунусун тиги туура эмессиң деп жерин алып берип койгон, же үйүнө чечип берип койгон, соттордуку андайлар бар экен. Жок эмес, бар экен. Аны да моюнга алабыз. Бирок ошолордун баарын ушинтип элдин оозунан уккандан кийин барып туруп анан Бишкектен чогултабызбы, областтын борборунан чогултабызбы, ошол кемчиликтин баарын толуктайбыз да. Толуктайбыз. Мына ушинтип анан кийин оңолобуз барып. Рахмат чоң. Ийгилик сизге. Рахмат. Сиздерге да ийгилик. Макул.